Спортсмендерди өтө катуу колдоп атабыз биз. Ошондуктан ошого жараша жыйынтык болуп атат. Кече Парижде дагы өтө сыйлуу орундарды алып келишти. Күмүш байгелерди алып келишти. Кээ бирөөлөр сатып жиберген алтындарды спортсмендерибиз алып келип атат. Аллага шүгүр. Урматтуу мекендештерим, орду келгенде бир нерсени айтпасам болбойт. Биз спортту колдогондой, спортсмендерди колдогондой, бюджеттен акча бөлгөндөй, илим-билим жаатында дагы бөлүшүбүз керек. Спортсмендер ушул жактарга барып, мына жактарга барып, сыйлуу белектерди, орундарды алып келип атса, белектер берип атабыз, бюджеттен акча бөлүп атабыз. Ошол эле сферада эч бир өзгөртпөстөн илим-билим жаатында таймаштарга чыккандарга, китеп окуп, илим-билим жаатында чыккандарга ошол эле сферада сыйлуу белектерди, бюджеттен акча бөлүшүбүз керек. Аларды дагы аэропортто кандай күтүп атабыз, спортсмендерди кандай күтүп атабыз? Түн 2-3 болсо дагы барып, деп кыйкырып плакаттар менен. Ошол сыяктуу күтүп алышыбыз керек илим-билим жаатындагы адамдарды дагы. 30 пара Куранды жатташ оюн нерсе эмес. Карылар жаттап атат, алхамдулилла. Араб тилинде түшкөн китепти жаттаган учурда бирок өзүнүн керектүү ордун ала алган эмес. Бирок кыргыз болуп туруп, араб тилдеги китепти жаттап барып биринчи ордун алып келип атат. Мындай нерселерге спортсмендерге кандай сыйлык берилсе, ошолорго дагы илим-билим жаатында кандай чыгып атат. Бир гана карыларды эмес, илим-билим жаатында алгебра, алжабр, геометрия, астрономия кайсыл жааттан чыкпасын, биз аэропортто плакат кармап ошондой тосуп алышыбыз керек. Менден спортсмендер капа болбосун. Азыр бул сөздөрдөн кийин спорт ар дайым илим-билимден ылдый турат. Биз илим-билимди колдошубуз керек. Алхамдулилла, бүгүн спортсмендерди колдогонубуз үчүн алардын жыйынтыгы жакшы. Илим-билимди колдошубуз керек, урматтуу мекендештерим. Бүгүн акча алды, башка алды, машина алды дегендиги үчүн бардыгы спортсмен болом деп калды да. Илим-билим ушундай акчаны бөлүшүбүз керек. Илим-билимге ушундай кызыктырышыбыз керек элди. Ал жааттагы ар бир адам кызыгыш керек. Япониядагы, Кореяга барыңыз, ал жердеги чоң китепканалар, ал жердеги чоң илимий конференция боло турган залдар, андай нерселерди ачкан адамдар. Китепкана ачсаңыз банкрот боласың Кыргызстанда. Себеби китеп окубайт. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, бул маселелер ойлоно турган. Мисалы, неге аалымдар аз, артисттер көп? Бир суроо да. Себеби артистти тойго чакырып, сыйлуу кылып, коноктоп, сонун кылып, бир 5 мүнөт ырдаганга 100 000 сом берип, ошентип сыйлайт. Ал эми молдо экеничи, узактан карайт, адам катары көрбөйт. Бала мынтип карайт да ошону. Ким бала молдо болгусу келет ал учурда? Эмнеге артист көп десеңиз, артисттер сыйлуу болуп атат. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, бүгүн биз кылып жаткан нерсебиз тарых бойдон калат. Илим-билимге басым жасайлы.